саясатчы дегенде мамлекет кайсыл жака бара жатат деген мындай жалпы республикалык масштабта өзүнүн ойлору менен бөлүшүп, өзүнүн комментарийин берип туруш керекпи деген ой да саясатчыларчы. Ошол үчүн саясатчы да бул долбоорлор абдан жакшы. Сону мен кубаттайм, колдойм. Буга окшош долбоорлорчу, бирок мамлекет кайсыл жака баратат деген суроо бергенде саясатчылар өзүнүн бир ой менен бөлүш керекпи дейм да, мындай конкреттүү окуялардын үстүндө, мисалычы азыр бизде катталып жатканчы Кыргызстанда саясий айдыңдачы. Ошол нерселерге сиз катышпайсыз го, айтпайсыз, эмне болуп атат, кандай болуп атат, себеби эмнеде? Катышам. Айтуу жерден айтылат. Бирок кээ бирде мындай эми жалпы элге айтылбайт, бирок ички кандайдыр бир Жалпы элге айтылыш керек да. бул туура, бул экинчи маселе да, экинчи маселе. Саясатчы деп эметсек, анда бизде 7 миллион саясатчы бар. Ар бир кыргызды сурасаң өзүнүн ою бар да, каяка барабыз. Көнүп калганбыз. Бул жакшы. Бара-бара болуп, бара-бара биз баягы көп Кыргызстандагы проблемалар көйгөйлөр эмнеден чыгат? Маалымат жок. Маалыматтын сырткары баарлашуу жок. Эгерде баарыбыз ачык баарлашып, ой пикир менен бөлүшүп турсак, анда такыр коом өзгөрүп, баарыбыз өзгөрүп калат. Мен системалуу турда муну сунуштала турмун, мына ушу баарлашуу, коомдук баарлашуу системасын түзө турганга, эми мурда курултай деп айтылган, курултай бирок чакан эле эл болсо, азыр баардык элди жасаш керек да бир система. Facebook бар, Instagram бар азыр, мындай үзүмдүү, бирок өзүбүздүн ушундай системабыз болуш керек. Ошонун үчүн эмне кыла турат? Жада калса, ар бир мына Тойбос деген предприятияны алып коелук. Ошонун отчеттору, ошонун остатыктары материальный ошол жакта болуп турат. Биякта сиз подкаст берип атабыз, баары ачык болуп туруш керек да. Ошондо ошону настоящий саясат дейт. Анткени саясатты 1, 2, 3, 5 адам жүргүзүү мүмкүн эмес. Анткени ал дагы жөнөкөй адам дагы таасирлеп, бирөө баягы коркутуп, эметип менен өзүнгө жаккан чечимдерди чыгартырып алса, эл талаада калып атпайбы? Ошон үчүн биздин система башкача болуш керек. Ошон үчүн ачык жарыяланган системаны биз мындайча айтканда өзүбүздүн Facebook же Instagram'ыбызды коюп туруп, ушул жака ачык баарыбыз сүйлөп эметип турсак, өзгөчө аналитиктер болот, алар мындай азыр жасалма интеллектил аналитик кылып коет. Ошондо элдин пикирин бат чыгарып коет 5 мүнөттө. Эл ушунча момундай маселе бар экен, оңой. Президентке дагы, бийликке да оңой болмок да. Мондай маселе болуп атат, монда кандай чечесиз, кандай деп ойлойсуңар дегенде 5 мүнөттө. Ошондо баарыбыз саясатчы болушубуз керек да. Бул биздин дүйнө таанымга да жакын. Бул азыркы күндүн да талабы. Башкача азыр болбой калат. Мына азыркы өнүккөн технологиялардын заманында башкача чечим чыгара албай калабыз. Кыргызга бул жакын, биринчи болуп чыгарсак болот.